Assalamu alaikum. Азыр биткоиндин графикасын жана форекс базарын анализ кылабыз. Өзүбүз эле көрүп тургандай биткоиндин баасы 107ден 103гө түшүп келди. Бул Ирандын согушуна тиешелүү десек болот. Бул биткоинда өзүбүз эле карап тургандай бул мындайча айтканда боковик зонасында жүрөт десек болот. Бул классический жактан караганда атак мындай эме смарт мани жагы менен алып кеткенде бул да мындайча айтканда ликвиддер уже үйдө жакта дагы жана астында эң чоң 190 тарап менен 95 тарапта уровень бар деп эсептенет десек болот. Бул 4 сааттык графика. Эгер дагы Иран менен Израилдин ортосунда согуш дагы эле күчөсө, анда биткоиндун мен кармай турган жерим түшө турган мен өзүм болжолдоп жаткан жерим максимум 90го чейин деп эсептеп жатамын. Примерно мынакей бул тарап деп койсок болот, 92 деп. Анткени бул жерде эң күчтүү уровень катары болуп эсептелип калат. Бул астында дагы ликвиддер бар. Примерно ликвид эң чоң ликвид 100 деп эсептесек болот. Андан кийин кайра 102 деп койсок болот. Мен муну если Иран менен Израилдин согушу өтө күчөп кетсе, мен дагы күтө турган жерим максимум разворотту 93 же 92 тараптан разворотту өйдөдөн ылдыйдан өйдөгө кармаганга аракет кыламын. Андан кийин ФРСтин ставка финансированиясы да бар. Ал 19-да чыгат, уже жакында аз эле калды. Ал дагы таасир бериши мүмкүн. Эгер анын таасири бар болсо, бизден бара турган жеке мен оюмча 84гө чейин деп ойлоп жатамын. Бирок менин оюм боюнча бул 90дон жана өйдөгө кетиши мүмкүн деп ойлоймун. Өзүбүз деле бул жерден караганда 111де чоң ликвид бар, аны деле көрүп турабыз. Азыр биток бул астыңкы мисалы бул 102де ликвидди алып өйдөгө отскок бергенге дайынданышы мүмкүн. Бирок Ирандын жана Израилдин согушуна таасир кылып карап турабыз. Таасири дагы аябай чоң болот. Мындайча караганда так караганда биздин кайрылган жерибиз уровень проторговка уровенинен кайрылган. Мынакей өзүбүз деле көрүп турабыз, бул жерде проторговка кылган. Азыр бул астыңкы ликвидди мындайча айтканда 102де ликвид алганга аракет кылып өйдөгө баратат. Бирок по идее менин өз оюм боюнча 92ни крупный разворот кылып карап көрөм. Эгер Ирандын согушу күчөп кетсе андан дагы анда бара турган жери 84 деп эсептеп жатамын. Битоктуку бул 4 саат графика түшүнүктүү болуш керек. Так эми алтынды көрүп коелук. Алтын всегда бул согуш болуп жаткан жана негативный жаңылыктар чыгып же болбосо бычий медвежий сезон келгенде алтын всегда өзүп баштайт. Алтында деле пока что азыр жырак жеке менин оюмча түшүнүктүү болду деп өзүмдүн түшүнүгүм боюнча айта кетейин. Азыр картаны графиканы полный тазалап. Так, алтында бул жерде өзүбүз деле көрүп тургандай эң чоң ликвид 3496да жана 3448де чыккан. Бул ылдый коррекция бериши мүмкүн, анткени бул жерде имбаланс зонасы бар 4 сааттык менен караганда. Ал толугу менен жабылып кайра өйдөгө кайткан. Мынакей бул жерден карасак болот, жабылганда өйдөгө кайткан. Кайра эле ылдый түшүп өйдөгө кетип атат. Значит, бул тарап бизге уровень катары колдонсок болот. Примерно бул тарапты деп эсептеп койсом болот. Алтында азыр жеке оюмча түшпөйт деп ойлоймун. Ал азыр бир коррекция берип кайра өйдөгө кайтып баратат дегендей десек болот. Анткени бул жерде өйдөгө айтканда четкий тренд бар. Мынакей түштү, монтип тренд менен бул өйдөгө кетип атат. Акыркы биздин вариант боюнча азыр мен алтында форексте иштей элекмин. Точка ходту уровеньди чийдим. Акыркы точка ходту примерно бул тараптан уже өйдөгө ачып кара берсек болот. Рискти азайтып, мындайча айтканда аз кылып, андан кийин
канчалык өйдө өсүп кетсе анда стоппу менен плюс кылып жылдырып кете берген жакшы. Позицияны азырынчараак кармап турган жакшы. Согуш болуп жатат, өзүбүз эле көрүп турабыз. Ошого дагы жараша кармаган жакшы. Анткени бүттүк базар түшсө, мындайча айтканда спот жактан айта кеткенде, биткоин жана башка рисковый активтерди алып койгондор коркуп аларды сатып, мындайча айтканда өз депозитин сакташ үчүн безопасный активтерге өткөзө баштайт. Анткени алтынга дагы өткөзөт, анан сереброго. Фьючерс жагына караганда эң негизгиси алтын. Алтынга да нефть. Нефтти да өзүбүз карап турганда, нефтин эң чоң уровени согуш болуп элек кезде аныкы примерно 61 жана 64-тө жүргөн болчу. Иран менен согушу күчөгөндөн кийин эле уже өзүбүз деле көрүп тургандай резко өсүп, кайра ылдыйга берип, уже Ирандын согушу бомулуп бүткөндөн кийин тынчып калган, кайра эле өйдөгө көтөрүлүп кеткенин көрүп турсак болот мынакей. Так что бул жерде дагы ачык баа бар. Мындайча айтканда кеп жабыла элек. Муну мындайча айтканда дагы тынчыйт. Бир бомбалап алды Иран. Андан кийин кайра базар бул мындайча айтканда нефть ылдый түшүп келгенден кийин как раз бул уровньден крупный покупкага өйдөгө караштыра берсек болот. Бул AvaTrade'да деле бар. Бул 4 сааттык графика. Так, азырынчараак башка монетаны деле бул жерде турган монеталар. Булардын баардыгы спотто турган монеталар. Булардын баары деле кызыл. Так, азыр мындайча айтканда investing.га кирип, ставка финансированиянын эмени көрүп коелук. Экономический календарда өтө маанилүү бар. Так, мынакей календар. Так, календарда көргөндө числа бул чыккан. Андан кийин уже 19-на биздин эң маанилүү решение по процентной ставке ФРС, анан зай по ФОМО, анан экономический прогноз ФОМО. Булар, короче, бул жерде турган экономический календардагы турган индекстин баардыгы маанилүү деп эсептей берсек болот. Эң чоң индекс мынакей. Решение по процентной ставке бул өтө маанилүү. Көбүнчөсү мен жаңылыкты новостьтен кирип, бул жерден срочно жана популярныйды окуп турамын. Бул өтө маанилүү болуп эсептелинет. Атак кайра эле TradingView'га кире кетелик. TradingView'да азырынчараак базарга жараша жана Ирандын согушуна жараша кирбей турганы жакшы деп ойлосок болот. Лонгко бир аз тынчып киргенден кийин кайра уже покупкага караштырсак болот. Бул мисалы өзүбүз деле көргөндөй эфириумда 4 сааттык графикада бул дагы трендте жүрөт. Бул эгер менин өз жеке оюмча эфир түшүп кетсе, менин кармай турган уровнем крупный разворотко примерно бул тарап деп эсептесек болот. Бул зона 1800 деп койсок болот экен. Мен лонгко кармаганым түшүп келип туруп өйдөгө разворот кармаштырсак болот. Бирок бул жерде караганда свободный цена баа такталган эмес. Мындайча айтканда сразу эле покупка болуп кеткен. Значит, бул жерден эгер максимум бул жерден жана бул жерден тышып кетсе, болду, анда кийинки бара турган жерибиз бул жерге чейин түшүп кетет. 1800ге чейин. Муну деле сохранить этип карап турсак болот мунун графикасын. 4 сааттык графика. Так, евро USDT-не дагы бир анализ кылып карап кетелик. Евро USDT өскөн экен, кайра бул ылдыйга уже түшүп жатат. Муну по идее муну шорттогон уже возможность бар деп ойлоймун. Шортко да караштырып көрсөк болот. Анткени мен бул жерде күчтүү уровень катары көрүп атам. 1.5-ти күчтүү уровень катары көрүп эсептеп жатам. Муну кармасак примерно 1.10го чейин кармап, же болсо кирген позициянын кай жерден кирсек, ошонун ылдыйкы уровне чейин чийип, позициянын 50%тен жаап койсок болот. Эң безопасный деп ойлоймун. Анткени кээ бир убактарда ачылган позиция 50%ке жетип, 100% жаппай эле өзүңөр деле көрсөңөр болот. Проторговка берип 50% келгенден кийин кайра өйдөгө отскок болуп кетет. Так, муну кызыл коюн. Так, түшүнүктүү болуш үчүн
кызыл деле болбойт. Так, бул деле болбойт. Так, карамочулар көрүн. Мынакей 0,5%-ин көрүп тургандай эле бул 50% болуп эсептелинет. Мынакей 0,5 50% катары эсептелинет. Так что мындагы байкап карап турабыз. Позиция ачып атканда дагы кээ бирөөнү Fibonacci менен чийип алып көрсөңөр болот. Кай жерге чейин түшүшү мүмкүн деп болжолдоп, кээ бир убактарда позицияны 100% жаап салган болот. Мисалы, мен бул жерден ачып алсам, түшүп келип бул жерде проторговка кылып, андан кийин 50%-ин алганга кетип калышы мүмкүн. Эгер проторговка кылып калса, анда стоп кылып жылдырып койгон жакшы. Кичине плюс менен жабылгандай кылып, менин өз опытым боюнча айтып атам. Так, азырынчараак базарда өзүбүз деле көрүп турабыз. Мынакей газ дагы бул дагы аябай мындайча айтканда көтөрүлүп жатат. Бул дагы согушка жараша. Бул дагы өтө маанилүү уровеньге келип калганын көрүп турабыз. Мынакей ала кетсек, астында дагы уровень бар. Значит, бул деле проторговка кылып, ылдыйга аракет кылышы мүмкүн. Так, видео түшүнүктүү болду болуш керек. Азырынчараак биткоиндуку 104-103тө калкып турат. Иран менен Израилдин согушун жаңылыктардан жана investing.comдон же болбосо сообществодан карап турсак болот. Кээ бир графиканы, андан кийин обзордон мен көбүнчөсүн караймын. Жаңылыктарга тиешелүү болуп калгандарга мынакей бул жерге басканда, сообществону обзор деген басканда криптовалюта деген чыгат. Аны баскандан кийин биткоиндин анализдери уже чыга баштайт. Өзүбүз деле көрүп тургандай көрдүк. Так что видео кимге түшүнүктүү болсо комментарий жазып, өз оюңуздарды жазып кетсеңиздер болот. Видеону бат-баттан киргизгенге аракет кылам, бирок менин азыр убакыт тар болгондон видео редко чыгып жатат. Видео кимге түшүнүктүү болсо лайк басып, комментарийге өз оюңуздарды жаза кетиңиздер.